Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Ustaz biz үй тиречилик буюмдарды сатабыз. Бөлүп төлөөгө берели дегенбиз. Бирок банктардын арасында устаздар болот деген эм исламик жана эл исламик банктарына тиречилик буюмдарын берүү системасы азырынча жок экен дейт. Суроо, эгер банктар менен келишим түзүү үчүн келишимдеги кандай өзгөчөлүктөр карасак болот? Суроо. Birinci soru ekan. Эгерде үй тиречилик буюмдарын бере турган болсоңуз, банкы жок эле өзүңүз деле бере берсеңиз болот. Мурабаханын сөзү банк менен берсин деген нерсе жок. Өзүңүз эле келгин, мен мурабахага сага мына буюмумду сатам. Мурабаха десе эле адамдар бөлүп төлөөнү түшүнөт экен. Жок, бөлүп төлөө деген бул рассрочка. Мурабаха деген үстүнө коюп сатуу. Мурабаханын башка соодадан айырмасы, мисалы үчүн сиз соода кылып атып, bir товарды алып келдиңиз дагы, ал товарды канчага коюп, канча баага сатып алып келип, үстүнө канча койгонуңузду айтпай эле сата бересиз. Бул жалпы соода. Мурабахада сөзсүз түрдө канчага сатып алганыңызды айтасыз дагы, үстүнө кошуп атканыңызды ачык айтасыз. Ушул эле айырмасы. Адамдарга оор келбеш үчүн. Айтасыз, мен мынау машинени $10.000 алганмын. Мына чеги. Мен сага 2 жылга $13.000 сатам. Кааласаңбы? Ал. Азыр алам десең $11.000. Түшүнүктүүбү? Ачыктап айтасың да, анан мурабахага кийин рассрочканы кошосуң. 2 жылга бөлүп берем деп. Ошого мурабаханын азыркы банктарда мурабаханын ичинде бир канча соода бар. Агенттик соода бар, жөнөкөй соода, мурабаха, анан рассрочка. Эми сиз өзүңүз эле айтыңыз, мына меники мындай. 10.000 сомго алып келгем. 12.000 сомго сага сатамын 1 жылга. Айына мынчадан берип турасыз. Максым колду бер. Бул сата бериз бүттү. Болгону нотариустан бир нерселер. Эмне себептен биз банк аркылуу кылып атат? Себеби банк аркылуу кылсаңыз законныйраак болот. Тиги төлөөгө качып кетсе, сизди сыгып алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн через банк кылат. Мен билгенден ол банктарда бар азыр. Үй тиречилик кичинекейде бербейт. Телефон бар да эмнеге жок? Кылсаңыз болот иншалла. Анан кандай келишимдер, мурабаханын өзүнүн келишимдери бар, IOF стандартында, ошого карап кыласыз. Азыр мен бардыгын сизге айтып бере албайм аны.